Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, ырайымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Таала баарыбызга пайдалуу билим берсин. Дүйнөдө дагы, ахиретте дагы бизге рахат жеткире турган, кабыл болгон амал жараткан Алла Таала бардык оорулардан шифа, кең ырыскы берсин. Пайдасыз билимден, коркпогон жүрөктөн, тойбогон напседен, кабыл болбогон дуадан Аллахым сактасын. Баарыбызга жараткан Алла Таала жакшылыктардан насип кылып, жамандыктардан сактасын. Акыркы жолу сабакта Юсуф пайгамбардын окуясы, зындандан чыкканы, бадыша өзүн алдын алып келип, бир жыл бою ошол Мисир шаардын бадышасы Юсуф пайгамбарды мындайча айтканда практикадан өткөрүп, кийин жөн эле казынанын эле министрлигин эмес, бадышачылыкты дагы толук өткөрүп берип, анан анын алдында бардык ошо иштеген мамлекеттеги, өкмөттөгү адамдардын бардыгын топтоп, Юсуф алейхиссаламдын башына таж кийгизип, анан көтөрүп алып, мына эми деп чоң сый көрсөткөн эле. Юсуф пайгамбар дагы, бадыша дагы. Эки мансапты тең жараткан Алла субханаху ва тааля берип, Юсуф алейхиссалам ушундай жоопкерчиликти алды дейт. Бир дагы арызданган, бир дагы ачка калган киши болгон эмес дейт. Бардыгына адилеттүүлүктү тургузду, баарына боорукер болду, баарын жараткан Алла Тааланын динине аларды чакырып, өзгөчө ошол бадыша Юсуф пайгамбардын колунан ыйман келтирип мусулман болгон. Мисирдин бадышасы. Жакшы жашоо болду, аманчылыкты тургузду. Өкмөттүн бардык жоопкерчилигин алып, эч кандай буга кыйынчылык болбоду, жараткан Алла Тааланын жардамы болуп. Ошондо дагы тафсирдин имамы Мужахид рахматулла алейх деген бар. Имамы тафсир Мужахид рахматулла алейх бул айтат, улуу мансапка жеткенде дагы жараткан Алла Тааланын динин тургузуу, өкүмдөрүн таркатууда эч бейкапар болгон жок дейт. Демек өзүнүн негизги максаты Алла Тааланын динине чакыруу болчу. Ошону үзгүлтүксүз, кемчилдиксиз Юсуф пайгамбар өзүнүн пайгамбарчылык милдетин аткарып турду дейт. Вала ажрул ахирати хойру лиллазина аману ва кану яттакун деген акыркы аят ушул эле. Ахиреттин сообу ыйман келтирип, Кудайдан коркуп күнөөлөрдөн сактанган адамдар үчүн жакшыраак деген. Дүйнөнүн мансабы берилди. Дүйнөнүн эң бийик дөөлөтү бадышачылык дагы берилди. Бадышачылык дагы өтө таза, өтө туура, так, адилеттүү өткөрдү. Ошондой болсо дагы ахиреттин алдында канчалык улуу мансап болбосун, эч кандай эмес экен. Алла Таала айтып атат берди. Вала ажрул ахира, ахиреттин сообу, ажри бул жакшыраак экен. Кимге десе, Юсуф пайгамбарга элеби же башкабы десе, жок. Ким ыйман келтирсе, лилладина аману. Мынакей Алла Таала Кур'ан-ы Каримде кыямат күнгө чейин кире турган инсандарга кимдин ыйманы болсо, таквасы болсо, ошол үчүн ахиретте бериле турган сыйлык, ажыр сооп ал жакшыраак деп койду. Демек ар бирибизде мүмкүнчүлүк бар экен. Алла Тааладан улуу даража алганга, түбөлүктүү Алла Тааладан бактылуулукту алганга ар бир эркекте, ар бир аялда, ар бир жашта, ар бир карыяда мүмкүнчүлүк бар экен. Демек бадыша болуп туруп да бактылуу болсо болот экен. Бадыша болуп туруп да Алла Тааланын кулчулдугун аткарып, Алла Тааланын кулдарына боорукер болуп, адилеттүүлүктү тургузуп, Алланын алдында улуу даражага ээ болсо болот экен. Мынакей ушунун бир мисалы Юсуф пайгамбар. Демек ахиреттин ажыр сообу дүйнөнүн нематына караганда бир канча эсе жогору деп айтып атат.
Юсуф алейхиссалам өзүнүн ошол бийликти жүргүзүүдө, элдерге рахат жеткирүүдө эми мындай мисал дүйнөнүн тарыхында болгон эмес дейт. Өзгөчө түштүн жорулуусунда мурунку сабактарда айттык эле, арык 7 уй, 7-8 уйду жеп койгону. Юсуп пайгамбар буну билет эле дагы, биринчи 7 жыл молду болот, түшүндүү болот, аябай жараткан Алла Тааланын ырыскысы чачылган мезгил болот. Ошондуктан деп алдына ала эле Юсуф алейхиссалам даярдыкты көрдү. Андан кийин 7 жыл каатчылык келет, кыйынчылык келет, ачарчылык келет, ошого даярданды. 7 жыл ачарчылык, кыйынчылык келгенде Юсуп пайгамбар дагы эл менен бирге эле орозо кармап турду. Эмне үчүн десе, ачкалардын сезими ачкачылык кандай болот экен? Менин жүрөгүмөн кетип калбасын деп. Эли менен бирге, эли ачка болсо ачка, ток болсо ток. Мына чыныгы бадыша, мына чыныгы пайгамбар, чыныгы Алланын кулу деп ушуну айтса болот. Дагы өзүнүн кол алдында иштегендер дагы эми бадыша андай кыйынчылыкты көтөрбөй койсо деле болмок эле. Бирок элдин башындагы түйшүктүн сезими, кыйынчылыгы менин жүрөгүмөн узап кетпесин деп ушуну карманып атат. Бул бир. Экинчиси, өзүнүн ошо кол алдында иштеген чоңдордун баарына бир күндө бир эле жолу тамак бышырганга уруксат берген экен. Что булар дагы элдин башына келген каатчылык, элдин башына келген ачарчылыкты булар дагы сезип турсун депчи. Ушундай кылып кыскасы кийинки аятта айтат: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Ва жаа ихвату Юсуфа фадахалу алейхи фаарафахум ва хум лаху мункирун. Кыскасы, качан каатчылык болгондо Юсуф алейхиссаламдын агалары келишти, соң ага киришти. Юсуф алейхиссалам Мисирде бадыша. Палестинанын бир четинде болгон Канаан деген жер, Ибрахим пайгамбар, Исхак пайгамбар, Якуб пайгамбар, Юсуф пайгамбарлардын мазарлары ошол жерде. Ошо Канаанга дагы ачарчылык келип, Якуб пайгамбардын балдары Биньяминди үйүнө таштап коюп, оно тең Мисирге келет, ачарчылыктан кыйналып, анткени угат Мисирдин бадышасы ушу бир жумшак жүрөк, таза адам экен. Болбосо алар билбейт Юсуп экенин. Анан ошол жерден анан кийин Канаандан булар келет. Якуб пайгамбар Биньяминди жөнөтпөй коет. Биньямин, сен бул жерде тур, мени карап тур, мен карып калдым деп, аны жөнөтпөйт дагы 10 баласын бар, ошо бадышага барыла деп. А Юсуп пайгамбар болсо, ошол учурда ар бир адамга өзүнүн акчасы менен келет, бирок кандай байбы, кембагалбы карабастан туруп, бир васак деп коет, бир васак дегени 195 килограмм буудай берип турат, бир төө. Бир төөлүк деп коет экен мунучу. Ушу 195 килограмм буудайдан берип турган болот. Ушуну айтып атат. Ва жаа ихфату Юсуфа. Юсуф пайгамбардын бир туугандары, Биньямини жок, калган 10, алар келди, фадахалу алей. Юсуф пайгамбарга кирди дагы, фаарафахум. Юсуф пайгамбар аларды таныды. Юсуф пайгамбар аларды таныды. Ва хум лаху мункирун. Алар Юсуфту таныган жок. Мункирун дегени мындай бир жочун, бетаныш, ушундай аларды көрүп таныган жок. Ушул жерде эми аалымдарыбыз айтат да, Ибн Касир рахматулла алейх мындай дейт. Булардын эми таныгандардын себеби Юсуп пайгамбар келген адамдардан сурап коет эле. Силер Мисирликке окшобойсуңар го? Тилиңер дагы ибрани, эски жөөт тилин ибрани тил деп коет. Силер башка жактан келдиңерби деп. Алар айтты, биз Канаандан келди дейт. Экинчи жолу сурады. Силер мындай шпион эмессиңерби депчи. Биз кандай? Жок, муазалла. Алладан пана тилейбиз, биз анда шпион эмеспиз. Биз пайгамбардын баласыбыз, Якуб пайгамбардын баласыбыз деди. Силер атаңар келген жокпу деди. Жок, атабыз карып калган, көзү көрбөй калган деди. Ушу оноңор элеби же башка дагы барбы деди. Айтты,
Дагы эки бир тууганыбыз бар эле, кичинекейинен бирөө ушу жоголуп кеткен токойдо деп Юсуфту айтып атат. Экинчиси болсо үйдө калды, ошо атамды карап калды деди. Мынакей ушуну карап туруп Юсуф алейхиссалам аларга киргизди, келгиле деди. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ اِعْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ. Жана качан Юсуф алейхиссалам аларды керектүү нерселерин даярдаткан соң айтты. Эми кетип жатышканда аталаш бир тууганыңарды менин алдыма алып келгиле. Көрбөйсүңөрбү? Мен өлчөмдү толук кылып берип жатамын. Жана конок күтүүчүлөрдүн эң жакшырагымын деди. Мындайча айтканда, булар ушу келип ар бирине бирден төө, азыркындай бир төө жүгү дегени 195 килограмм дам болот экен. Ушуну берип атканда булар айтышты. Юсуп пайгамбардын бир туугандары. Биздин үйүбүздө дагы бир тууганыбыз бар. Ошонукун үлүшүн дагы бере бербейсизби депчи. Бул айтты, жок, анда мыйзамга каршы болуп калбайбы? Аны алыш үчүн бул жерге келиш керек өзү. Өзү келсе, анан беремин. Болбосо мен бере албаймын деп. Бирок ушуларды билгенден кийин бадышачылык, меймандостук кылып күтүп алды буларды. Атай ошол жердеги өзүнүн жан жоокерлерине, кызматкерлерине айтты. Юсуфту бир туугандарын чакырып алып келе дагы өзгөчө мейман кылды буларды. Өзгөчө конок кылды буларды. Анан баарына бир төөдө ошо буудайдын кажетине жараша берди дагы. Анан кетип аткан учурда аларга даярдатып туруп, эми айтып атат. Ошо силердин аталаш бир тууганыңар бар го? Буну айтып кетейин. Якуб пайгамбардын 12 баласы болгон. 10 бир энеден, 2 бир энеден. Ошон үчүн аталаш бир тууганыңар деп атат. Аталаш деген атасы бир, энеси бөлөк. Юсуф менен Биньямин атасы дагы бир, энеси дагы бир бунун. Юсуф бул жакта бадыша болуп турат, а Биньямин болсо атасы менен чогуу. Якуб пайгамбар менен чогуу Канаанда болуп турат да. Мынакей Юсуф пайгамбар буларга эми айтып атат. Мына көрдүңөр дейт. Мен силерге толук кылып берип атам, өлчөмдөрүңөрдүн бардыгын. Жана эң жакшы тосуп алдым мындай деп. فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِ بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ. Кийин эгер силер аны мен алдыма алып келбесеңер дейт Биньяминдичи, анда мен түшүнгөн болом силер мени алдап атканыңардын. Анын жазасы эми силер үчүн эч кандай өлчөмдү берүүм болбойт, жана мага жакындабагыла деди. Биринчиден убада берди. Юсуп пайгамбар бир туугандарына убада берип атат. Эгерде ошол бир тууганды алып келе турган болсоңор, аталаш бир тууганыңарды, анда мен сөзсүз мынакей силерге өлчөмүңөрдү толук кылып берем. Жана дагы меймандостук кылып, жакшы мен силерди конок кылып күтүп алам деп атат. Ошол эле кезде кичине коркутуусун дагы айтып коюп атат. Эгерде кайра алып келбей турган болсоңор дейт. Ошо баланы алып келбей турган болсоңор, анда силерге не только баланык эмес, силердин өзүңөргө да бербейм деп атат. Өзүңөргө да бербей, мага жакындабай эле койгула. Калу, алар айтышты мындай деди. Сануравиду анху абаху ва инна лафаилун. Биз аны атасынан айла амал менен сурайбыз. Эттеп мындайча айтканда көндүрөбүз. Биз муну сөзсүз кылабыз, аракет кылабыз, мүмкүн болушунча. Албетте эми калганы атасынын ыктыярында, биз менен кошо жибереби, жибербейби, бирок биздин колубуздагы мүмкүнчүлүгүбүз не деп атат? Сануравиду анху абаху. Атасын айла амал кылып, эптеп бул жака алып келгенге аракет кылабыз, сурайбыз, муну сөзсүз кылабыз деп булар убада беришти. Ва кала лифитьяниhi ij'alu bida'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Юсуп пайгамбар өз жигиттерине, кызматкерлерине айтты. Алардын азык үчүн берген пулун өз жүктөрүнө жашырып коюп койгула. Качан үй бүлөлөрүнө кайтканда
мүмкүн аны таанышаар да, балким кайтып келишер деп. Буну чыгып кетип атканда Юсуп пайгамбар мындай деди да: бардына оно бир төөдөн 195 килограмм азыркы буудайдан салып берип, буларга да Юсуп пайгамбар баарына бекер таркатып аткан жери жок. Бирок бардык элге тегиз болсун деп, көп акча алып келгенине деле ошончо берет. Аз алып келгенде деле ошончо берет. Бир ченеп койгондо элдин баарына тегиз карайын депчи. Анан алып келген ошол мезгилде ошол пул эмнекен, алтынбы, күмүшпү, тыйынбы, эмне нерсе болсо дагы ошону билгизбей баягы жүктөрүнө кайра салдыртып коет. Буну эмне үчүн кылып атат Юсуп пайгамбар? Булар Канаан үйүнө баргандан кийин ачып көрсүн. Азыкты дагы алып келиппиз, будайды дагы, биз берген акчаны дагы, акысын дагы, пулду да кайра кайтарып берип турго депчи. Эмне үчүн ушундай кылган десе, Ибн Касир рахматулла алейхи айтат, бир канча бул жерде ихтималы бар дейт. Юсуп пайгамбар өзүнүн атасына, бир туугандарына будайды сатканды жакшы көргөн жок дейт. Ошон үчүн акчаларын кайра кайтарып салып берип койду дейт да. Бул биринчиси. Экинчиси, Юсуп пайгамбар булардын кайра келүүсүн, Биньямин бир тууганын да келүүсүн эңсеп каалаган учуру болчу да. Эптеп буларды кайра алып келиш керек да Биньяминди бул жакачы. Ошон үчүн баргандан кийин акчабыз жок, эми барбайбыз деп отуруп калбасын деп, акчаларын кайра кайтарып салып берип атат да. Чтоб тиги баланы алып келсин депчи. Бул бир. Андан кийин дагы бир ихтималы Юсуп пайгамбар алардын акчасын кайтарып берди. Бирок бюджетине өзүнүн акчасын, ошол 10 төөлүк акчаны кайра коюп койгон дейт. Себеп дегенде бул пайгамбар да мүмкүн атасы билет да, Алла Тааланын пайгамбары да эми атасы. Ушуну көргөндөн кийин, бул Мисирдин бадышасы акыларыңарды кайра берип коюп турго. Буну кайтарып алып барбаса болбойт, бул аманат. Жөн эле салып койсо керек, же адашып салып койсо керек акчаңарды. Ошон үчүн сөзсүз баргыла деп балдарын кайра жиберет деген үмүттө мына Юсуп пайгамбар ошол 11 тууганын алып келген акчаларын, будайын кошо жашырын түрдө салып берип кайра жиберген мааниси ушул дейт туугандар. Кийин бул оно тең Юсуп пайгамбардан чыккандан кийин үйлөрүнө келет. Якуб пайгамбарга жолугат. Атасына бардык ал акыбалды айтып берет. Ушундай бадыша келиптир, Мисирдин бадышасы. Өтө меймандос экен, бизди башкача урматтады, ушундай сыйлады деп. Фаламма ражау ила абихим қалу я абана муни'a минна al-kaylu fa arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafizun. Мындай деді. Ошентип качан алар өз атасына кайтып барышканда айтышты: "О атаке, эми бизге азык берүүгө тыюу салынды." Себеп дегенде Юсуп бадыша айтты: "Азык бербейм мен силерге. Ошондуктан сиз инибизди Биньяминди биз менен бирге жибериңиз, азык алып келгендей бололу, жана биз аны сөзсүз сактоочубуз" деди. Биньямин менен гана барса ал бере турган болду. Биньяминсиз бара турган болсок, Биньяминдин үлүшү тиякта турсун, биздикин дагы бербей турган болду. Ошон үчүн сиз буну биз менен жибериңиз деп атат. Биньяминдин дагы үлүшүн алып келебиз. Болбосо мүмкүнчүлүк жок деп атат мынакей. Аталарына ушундай деп айтып берди. Qala hal amanukum alayhi illa kama amintukum ala akhihi min qabl fallahu khayrun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Якуб пайгамбар айтты: "Эмне мен силерге мурунку бир тууганын ишенип бергендей муну да ишенип берейинби? Алла эч качан, Алла Таала эң жакшы сактоочу жана ал мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү." Булар бир туугандар айткандан кийин Якуб пайгамбар айтып атат: "Мен силерге ишенбеймин. Юсуп пайгамбарды силер менен кошо жиберип не болдум? Эми Биньяминди дагы жибере турган болсом кандай болот анда?"
Буну деле силер барып туруп бир нерсе кылып, жок кылып үре турган болсоңор, карабай кое турган болсоңор, кош көңүл боло турган болсоңор, анда дагы кандай кайгынын үстүнө дагы кайгыны мен каалабайм. Силер го мейли айтып атасыңар, ва инна лаху лахафизун. Мурда дагы ушинтип айткансыңар, биз буну жакшы сактайбыз, буну жакшы карайбыз деп Юсуп пайгамбардычы. Азыр дагы айтып атасыңар, Биньяминди ушундай карайбыз, ушундай сактайбыз депчи. Ошон үчүн айтып атат, мына мен силерге аны мурунку бир тууганын ишенип бергендей, муну дагы ишенип берейинби депчи. Алла Таала ошондо дагы булар айткан чакта дагы булар баллары мындай деп атат да. Юсуп пайгамбардан ал бадыша, Юсуп экенин билбейт, жакшы киши экен, коркпой эле коюш керек. Бул баланы алып калбайт, биз менен жибере бериңиз. Бул өзүндө үлүшүн алып келет, биз дагы азык алабыз. Себеп деген жан сакташ фарыз да. Болбосо жөн эле Биньяминди жибербейт эле Якуп пайгамбар. Жан сактоо фарыз, ал убакта эми азык ошо будай болгондуктан аргасыз анан макул деп атасы ушуга макул болуп айтып атканда дагы айтты эмне деди? Фаллаху хайрун хафиза. Силерди сактооңорду көрдүм го. Кандай сактайсыңар? Алла Таала өзү сактоочу деди. Эми жакшы деп мактап атасыңар. Бадыша жүрөгү жумшак экен, таза адам экен, мээримдүү экен, бизди жакшы сыйлады, ушундай кылып берди. Мына акчаны да кайтарып берди деп айтып атасыңар. Бирок ошондо дагы мен Аллага таянамын. Алла Таалага тапшырамын. Алла Таала эң жакшы сактоочу жана ва хуа архамур рахимин. Ал мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү. Ошон үчүн үмүт кыламын Алла Тааладан, ал мени алсыздыгыма кайран үстүнө дагы кайгы бербесин деп. Эми карып калганда ушул алымдарыбыздын Ибн Аббас радыйаллаху анхума сахабанын айтуусуна караганда 40 жыл өткөн экен туугандар. 40 жыл. Тиги кудука таштабадыбы? Ошодон бери 40 жыл эми. 40 жыл өткөн экен. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. Мынакей жана качан алар өз жүктөрүн ачканда азык үчүн берген пулдарынын кайтарылганын көрүшүп айтышты: "О атакебиз, бизге дагы эмне керек? Манабгы, будан башка дагы эмнени каалайбыз? Бизге дагы эмне керек? Мына биздин берген пулубуз да кайтарылып берилиптир. Биз бардык эле, акча алып бардык эле. Жөн келбестен будай да толугу менен келди. Пулубуз дагы, акчабыз дагы кайра кайтарылып берилди. Биз үй бүлөбүзгө дагы азык алып келебиз. Жана өз энибизди сактайбыз. Жана бир төөлүк жүктү дагы ашыгы менен алып келебиз. Бул ашыкча азык бизге өтө оңой келет." Мындайча айтканда, мындай да бул азыркы алып келгенибиз дагы барып келип алып келгенибизге караганда азыр ачарчылык, каачылык учурунда бул бир аз эле болуп калат. Ошон үчүн атаке Биньяминди сөзсүз биз менен кошо жибериңиз. Биз барайлы дагы алып келейли. Болбосо азыр бүгүнкү күндө жашообуз оор. Буга салыштырмалуу бир аз күндөн кийин бул токтоп калат дагы, эч нерсебиз баарыбыз жок калабыз деп. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah la ta'tunnani bihi illa an yuhata bikum falamma atawhu mawthiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Yakup пайгамбар айтты: "Мен аны Биньяминди силер менен бирге эч качан жөнөтпөймүн" деди. "Силер Алланын аты менен мага аны сөзсүз мен алдыма кайтып алып келебиз деп убада бермейинче курчоого эле түшүп калбасаңар." Ошентип качан алар атасына өз убадаларын беришкенде Якуп пайгамбар айтты: "Алла айтып жатканыбызга өзү өкүл, өзү күбө, өзү көзөмөлдөөчү" деп мынакей айтты. Демек бул жерде пайгамбар, Якуп пайгамбар балдарына ушу берейин деп атат Биньяминди. Бирок өтө чоң рискке барып атат. Биринчи Юсуптан айрылып калганы жет, ал дагы аз калгансып, bundan дагы эме болуп калбайын депчи. Ошон үчүн алардан ант менен, Алла Тааланын аты менен ант менен бергиле мага. Кайра алып айтып келебиз деп убада бермейинче мен силерге бермеймин. Пайгамбар
эгерде баарыңар жок болуп кетсеңер, жолдо өлүм келип калса, жада бир кырсыкка учурасаңар, анда бөлөк кеп. Мужахид рахматулла алейхи айтат, бул жердеги мына сөз илля айюхата бикум деген сөз айтып атпайбызбы? Курчоого эле түшүп калбасаңар дегендин мааниси баардыгыңар жок болуп кетпесеңер деген мааниде экен. Катада рахматулла алейхи айтат, же ажиз болуп, магълуб болуп, эле калып эле болуп калса, анда мейли. Андай биз эми Алла тааныбаа биздеги форс-мажор деп коебуз го. Ошондой эле ситуация болуп калбаса, силер ант ичкиле, ошондо алып анан мен силерге жиберемин деди дагы. Макул деп ушуга сөз айтылганда, мына айтып аткан сөзүбүзгө Алла өзү өкүл, вакил деген сөз иштин оңунан чыгаруучу, иш тапшырылса ага кыянат кылбай жакшы бүтүрүүчү деп анан мына кошуп берди. Кудай кааласа Биньямин менен чогуу барган күнүн кийинки сабакта айтып беребиз иншалла.